Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин астында түзүлгөн Жалал Абад колледжинин Букем 319 тайпасынын студенти Эргешова Ажбаргүл Батырбековнадан кайтарым байланыш. Предмет дини тарбия. Окутуучу Ажыкулов Жумабек Анварбековичке. Сабактын темасы стол тенниси. Стол теннисинин тарыхы. Эми стол тенниси кайсыл өлкөдө пайда болгондугу айтуу кыйын. Айрымдар стол теннисин алгач Жапонияда же Кытайда пайда болгон деп эсептешсе, башкалары Франция же Англия анын мекени деп эсептешет. Бир катар тарыхчылар оюндун башталышын Байыркы Римден издеп келишкен. Ушундай талаш-тартыштарга карабастан теннистин тарыхы илгертеден бери тамырлап келе жатат деп ишеничтүү айтышат. Алгачкы оюндар кадимки партада өткөрүлүп, тордун ордуна китептерди орнотушкан. Стол теннисинин эрежелери. Стол тенниси бул олимпиадалык спорт. Атайын ракетка жана оюн столдору колдонулуп, спорттук топ оюну. Ар бир оюн 11 упайга чейин созулат. Оюнчулар ар бир 2 топ берип алмаша беришет. Эски эрежелерге ылайык оюн 21 упайга чейин созулуп, оюнчулар 5 топ берип кезектешип беришет. Стол теннисинин өлчөмдөрү. Узундугу 2 метр 74 сантиметр болот. Туурасы 152,5 сантиметр болот. Бийиктиги 76 сантиметр болот. Тор бийиктиги 15,25 сантиметр болот. Оюндун бети ар кандай материалдан жасалышы мүмкүн. Негизги эрежеси ал топту 30 сантиметр бийиктикке ыргытып, 23 сантиметр бийиктикке секитип туруш керек. Столдун ойночу бети жалтырак жана бирдей болуш керек, ошондой эле кара түстө боелгон. Столдун бети тигинен турган тор менен 2-ге бөлүнөт. Столдун ар бир четинде 20 мм кеңдикте ак сызык коюлат. Стол тенниси боюнча топ. Стол тенниси боюнча топ целлулоидден же ага окшогон пластилинден жасалат. 2000-жылга чейин диаметри 38 мм болгон шарлар колдонулган. 2000-жылдан бери топтун диаметри 40 мм, салмагы 2,7 грамм болуп калган. Топ ак же кызгылт сары болушу мүмкүн, ар дайым жылтыраак. Башка түстөгү топтор 2007-жылдан бери эл аралык сынактарда колдонулбайт. Стол теннисинин ракеткасы. Оюнда эки жакта бирден же экиден резина менен капталган жыгачтан жасалган ракеткалар колдонулат. Ракетканын бир тарабы кара, экинчи тарабы ачык кызыл болуш керек. Судьянын курамы. Судьянын курамына төмөндүкүлөр кирет. Биринчи башкы судья, экинчи башкы судьянын орун басары, үчүнчү башкы катчы, төртүнчү башкы катчынын орун басары, бешинчи катчынын судьялары, алтынчы алдыңкы судья, жетинчи судьялардын жардамчылары, сегизинчи судьяга маалымат берүүчү, тогузунчу доктор, онунчу комендант. Теннис ар кандай кыймыл-аракеттерге бай келип, тез кыймыл-аракетти, көрөгөчтүктү, чыдамкайлыкты, тактыкты өрчүтөт. Теннис ойногондо ракетка менен топту урууда көбүнчө бир кол менен иштегендиктен, спортсмендердин кол булчуңдары бирдей эмес өсүүсү байкалат. Дененин ар тараптан өнүгүүсү үчүн теннис менен машыккандар жалпы дене көнүгүүлөрү жана спорттун башка түрлөрү менен да машыгуусу керек.